Мен азыр эми 1 айга жакындап калды го келгениме. Негизи Москвага келгениңизге 1 айга жакындап. Жок, Москвага келгениме 2 ай болуп атат, 2 айга жакындап атат. Эмнеге окууга келгениңизге 1 ай болду. 1 ай болоюн деп калды мен. Болоюн деп калды. Кандай жылыштар барбы? Силер үйрөнүп калдыңызбы? Эс тутум кандай болот экен? 72 жашта. Билбейм эми, менин эс тутумум агайлар сурап турат, эми ошолор жооп берет да кандай эс тутум бар экенин. Бирок мен ойлойм, ушул могу жаштар катары эле ушулардын алдында болбосом дагы ушулардын аркасында калбай кабыл алуу жакшы, үйрөнүп. Заказдарга чыктыңызбы бир марта? Заказдарга чыгып атабыз. Баары жакшы. Жок, мен эми өзүм жеке чыкканым жок, агайлар менен чогуу чыгып, оңдоп үйрөнүп атасыз. Оңдоп үйрөнүп атабыз. Анан эми мен айтаар элем ушу. Бизде эми иши жок, эмне кылышын билбей жүргөн жаштарыбыз, айрыкча жаштарыбыз көп Кыргызстанда. Эми алардын келечеги али алдыда. Бул өнөр ар бир адамдын өзү менен кошо кетет. Себеби муну эч качан сен жоготуп же таштай бере албайсың. Ал дайыма сенин өзүң менен бирге болот. Дайыма кайсыл жерде болсоң дагы бул өнөрдү үйрөнүп алсаң, кор болбойсуң, өзүңдүн жашоо турмушуңу жакшынакай кылып өткөзүшкө толук маалымат алып, же болбосо үйрөнүп кетсең болот деген оюм бар да эми. Демек ошо жаштар жалкаланбой Кыргызстанда, Москвада болсун окуп, үйрөнүп, иштеп кетсе болот экен деп түшүндүңүз. Ооба. Толук мүмкүнчүлүк бар экен бу жерде. Болду. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Жол таксилерде. Биз азыр машинанын автокондиционерин оңдоп атабыз. Системадагы утечкасын таап, фреон заправка кылып атабыз. Практика болуп атат автокондиционерге. Бул окуучуларбы силер? Биздин учениктер азыр машинаны практика кылып уже почти 9-чу потокта. Биринчи, экинчи потокто окуп бүткөндөр уже фреондорду көтөрүп алып заправка кылып жүрүшөт. Азыр кондиционер, автокондиционер менен кондиционер сезон болуп атканда байланыштуу биз көбүрөөк басымды ушул жака жумшап, машиналар уже келип, уже заправка кылдырып кетти да. Биздин кыргыз бекендештер келди абы. Ооба, өзүнүн таксисттер келип, портерлер, рефрижераторлорун, автокондиционерлерди оңдотушуп кетти да. Андан сырткары биз ресторандарга дагы барып, колонный, кассетный, VR система, чиллер, кондиционер барлык түрлөрүн установка, ремонт, обслуживание кылып атабыз, заправка кылып атабыз. Азыр мына ака келген экен. Бул аканын кондиционерине негизи көпчүлүк кондиционер установка кылгандар, заправка кылгандарчы. Заправка эле кылып берип коет, болду. Ошону менен 1 ай, 2 ай, жарым жылга жетпей фреон системадан чыгып кетет да. Просто заправка кылат. Биз ошону түшүндүрүп азыр мындай уплотнительный резиналары болот машинанын. Мындай уплотнительный резиналары болот. Ушуларды биз өзүнүн бул постоянно вибрацияда иштегенине байланыштуу ошол сухой болуп калат. Уплотнительный резиналардан пропуска дедек. Биз ушуну резиналарын алмаштырып, системаны вакуумируют этип тазалап, ультрафиолетный масло доливка кылып утечкасын таап, жамап, пак 100 деген масло доливка кылып, полный смазка кылып, баягы резиналар сухой болуп калбаш үчүн. Өзүнүн корректировкасында фреон заправка кылып бергенди клиентке кылганча учениктерге көргөзүп бердим азыр. Биздин каналдан келгендерге арзандатуу кылып болуп бересиңерби? Скидка кылып беребиз обязательно. И биз гарантия беребиз. Ар бир заправкага гарантия беребиз. Мынакей бул жерге магазин ачтык. Ошол метродон 1 эле минуттагы жол. 3-чубуктан чыкканда эле Волгоградский проспект 53-кө киргенде ушул биздин офистин ичинде магазин дагы бар. Бул жерде толук инструменттер, трубалар, холодильник, кондиционер, автокондиционер, стиральный машинага керектелүүчү запчастин, инструменттин бардыгы бар. Ушул жерден учениктер окуганча эле магазинге чуркап отурбай бизден эле алып заказдарга чыга берет. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Биз Москва шаарында метро текстильщик, Волгоградский проспект 53 дарегине келип калдык. Бул жерде ультра холод окуу борбору иштей баштады. Акынжан Рахматуллаев инибизди барыңыздарды билесиздер. Бул Москва шаарында көптөгөн мекендештерибиз окутуп, жумуш менен да камсыз кылды. Андан сырткары жакында эле Кыргызстанга барып дагы биздин кыргыз мекендештерди окуу борборун ачып, ал жакта дагы бардык мекендештер көп болдуңуздар деп ойлойм. Бүгүн дагы кайра Москва шаарына келип,
окуу борборун улантуу баштады. Андан сырткары бул жерде ошол бытовой техниканын бардык түрүн, запчастарын магазининде качыптыр. Ушул жерден ушул окугандар же окуп үйрөнүп аткандар ушул жерде эле запчасть алып, мекендештердин бытовой техникаларын баарын оңдоого өтө сонун бир шарттарды түзүп бериптир. Андан сырткары өтө силерге жаңылык 72 жаштагы биздин аксакалыбыз Кыргызстандан келип ушул жерде окуун деп чечиптир. Ал агабыздан дагы bir маалымат алып беребиз. Азыр толук маалыматты мында окуу процессине келдик биз. Окуу процесси жүрүп жатат кадимкидей эле. Акунжан Рахматуллаевтан толук маалымат алайлы. Обучениялар кандай болуп атат, инструменттер кандай болуп атат, окуу мүнөтү канча, толук маалыматты алып бергенге аракет кылабыз. Андан сырткары ушул автокондиционер дагы азыр сезон келиптир. Биздин мекендештерге башка жакка салыштырмалуу өтө арзандатуу менен автокондиционер дагы установка кылып берген чак экен азыр. Assalomu alaykum mekendeshler. Валейкум ассалам. Акунжан, куш келипсиң? Assalomu alaykum. Урматтуу кыргыз элим, биз мынакей Москвага келип, биз башка филиалдарда кичинекей болгонуна байланыштуу мына текстильщикнин чоңойттук филиалыбызды 360 метр квадрат. Бул жерде бир эле учурда 100дөн ашык бала окуганга мүмкүнчүлүк бар. Толук инструменттердин түрүнөн алып, азыр даярданып уже сезонду баштадык. Ошол кече өзүм мен күндө эле бул жерде эртеден кечке окутуп, анан 2-3 саат практикага алып чыгып келдим балдарды. Кече практикага чыгып келдик. Мен менен кимдер чыкты, кол көтөрүп койсоңуздар. Мисалы, ошо бир практикадан канча иштесе болот экен, бир эле заказдан ошол иш боюнча ким айтып берет, мисалы? Микрофон алыңыз, Кече ошо бир кофейный эмеге бардык. Акунжан өзү бизди эрişип барып, практикаттарды эрişип барып, ошол жерде биздин көзүбүзчө 40 000 иштеди да. 18 мынак болду, андан сырткары 2 холодильник алды. 2 холодильниктин эсептегенде 50 000ге тегерек болуп калат да. Бир күндүн обедтен кийинки убактысында. Бир 2-3 сааттын аралыгында ошондой иштеп келди өзү. Биз күбө болдук. Андан дагы көбүрөөк иштесе болот экенин көрүп атабыз. Акунжан, айтсаң, автокондиционер коётканыңды мен азыр келгенде эле көрүп калдык. Автокондиционер канча миңден баштап, канча миңге чейин коётасыздар, анан башка жакка салыштырмалуу биздин мекендештерге канчалык бир арзандатуу кылып бересиңер? Негизи бая айта кеткендей, ошол автокондиционерди биз установка, ремонт, заправка, обслуживание кылабыз полностью. Бардык машинаны? Ооба, любой машинаны. И заправка кылганда бул жерде көпчүлүк кондиционер заправка кылгандар системаны вакуум кылбайт да. Системаны вакуум кылбаса, влага кирип калат системагачы биринчиден. Экинчиден системаны опрессовка кылып, ультрафиолетный масло менен утечкасын текшерип, утечкасын таап, жамап, уплотнительный резиналары кеткен болсо алмаштырып, масло доливка кылып өзүнүн уровенинде заправка кылбасаңыз, көп заправка кылып койсо, баягы кондиционер жандырган учурда бир булкойт моторчу, анан бензин расход кылып калат. Ошон үчүн өзүнүн уровенинде заправка кылыш керек. Биз мисалы ар бир кылган работабызга гарантия беребиз и арзан оңдоп беребиз. Эми суммасыны ар биринин өзүнө жараша договор болот да. Диагноз койгондон кийин. Кебиркилеринки утечка радиатордон болот, кебиркилеринки ошол уплотнительный резинасынан болот. Не только автокондиционер, кондиционерлер, кассетный, канальный, выровый система, чиллер, рефрижератор, рефконтейнер, полный чекиден оңдойбуз, ресторан оборудованиялар бардыгына. И обучениялар кандай болот анан? Бытовой техника окутуу обучениялары? Бул обучение дегенде не только бытовой техника, бытовой и крупный промышленный оборудование бардыгын үйрөтөбүз. Азыр учениктер келип, специально разработанный программа менен балдарды оңой жол менен үйрөтүп атабыз, кыска. Мисалы биз өзүбүз 6 жыл университетте окуган билимди кыска кылып, бул жерге жазып полностью койгонбуз, керектүү жерлерини ошолорду жаздырып теория. 30% теория менен 70-80% практика менен заказга алып чыгып, могул жерде холодильниктер, стиралкаларды оңдоп үйрөтүп көнүбүз үчүн бизде результат болот да 100%. Ошол окуганча балдарга заказдар берип атабыз, окуганча иштеп жатат. Обучениянын ичинде инструменттер да кирет, Ооба, обучение кылганча, мисалы контрактты 2 бөлүп берсе болот да, мисалы эгер возможность жок болсо, анан толук төлөгөндөргө набор инструменттерди дагы алып келип атабыз. Мен Кыргызстандан келип дагы алып келдим, могул жакта наборлор. Бизге көргөзүп дагы кетели. Бизде көрүп коелу ошо наборлор. Кандай болот ошо обучениялар келгенде кандай үйрөтөт? Мына азыр наборлорду берилет. Ушундай наборлор берилет. Мына бир чамадан менен бир набор инструмент беребиз.
набор 108 предмет болот. Кондиционерге, стиралка, любой нерсени ачканы. Андан сырткары мындай набор берилет. Ушул набордун ичинде Ачып көрсөтсөк болобу нелер? болот, мынакей. Мындай манометр берилет, манометрический коллектор берилет. Анан припойлор, фильтросушитель, дагы мунун ичинде турборез, турборасширитель, мапгаз, горелка, муфта ганзана. Ушул холодильник, стиралка керектелүүчү толук инструменттер, мындай горелкалар дагы берилет. Азыр просто ачып практика кылып жатат. Ушундай инструменттерди биз беребиз. Окуйм деп келген балдар инструменттерди алып бир сырттан чыккан бушник, бул сатылабы булар? Бир көрсөтүп койчу бул жакта бул жак магазин. Магазин экен, а? Бул жакта мына холодильник промышленный, витринный холодильниктер, мындай морозильниктер бар. Мына холодильниктер бар. Ар кандай no frost капельный система, гарантиясы менен итальянский, европейский модельдер бар. Кичинекей бытовой морозильниктер бар. Бул жак уже стиральный машиналар. Стиральный машиналардын түрлөрү, состояниясына карап арзаныраак кылып беребиз болушунча. Гарантия менен доставка кылып беребиз. Доставкасын сүйлөшөбүз, кайсы жерге доставка болот. Бул жакта мына стиральный машиналардын түрлөрү бар, ар кандай килограммга моделине жараша акчалары. Анан биз ошол негизи мына эл менен иштегендиктен биз ар бир работага гарантия беребиз. Гарантийный талон жазып беребиз. Ошонун ичинде бузулуп калса оңдоп беребиз, барып. Обмен дагы болобу? Мында сатат элем эскилерми деген Болот. Эскисин сатып алып туруп, жаңы жаңы дегенде бушный жакшы иштеген проверенный стиралканы алып барып установка кылып беребиз. Мисалы башка бирөө кир жууган машиналар холодильник алса болобу? Ушундай обмендер барбы? Болот. Анан дагы мына помещенияны арка жагында азыр ремонт кылтабыз да. Ошол жака мен бир 20га жакын жаңы стиральный машина холодильниктер алып келип коюн деп атам. Жаңыларданчы. Эгер жаңы алам дегендер болсо, жаңыларды дагы келип выбор кылса боло берет. Витрина кылып коебуз. Жаңыларды дагы ошол баягы эгер жаңын алганга возможность жок болсо, жарымын берип, жарымын бөлүп берсе болот 2-3 айга. Жаңы холодильник стиралкалар дагы. Бул жакта электроникадан балдар сабак өтүшөт. Платалардын ичинде эмне болду экен деп көпчүлүк мастерлер мына платанын ичиндеги детальдарын түшүнбөйт да. Мына ичинде транзисторлор күйүп калса, релелер күйүп калса, дорожкалар күйүп калса, көбү устага көтөрүп барат да. Акужа анда суроо, мына Кыргызстандагы окуу кандай болуп атат? Кыргызстандагылар окуйт десе кандай кайакка байланыштуу? Кыргызстанда азыр 21 бала окуп атат. Ошто филиалыбыз ачылган, иштеп атат. Өзүм 1 ай окутуп, мастерлер чыгарып келдим. Барып окусаңыздар болот. Мен барып турам. Ар 10 күн, 15 күндө барып кабар алып келип ошондой аларга дагы ушундай инструменттер берилип дагы? Берилет, полноценный ушундай. Бизде ушундай өзгөрүп болбойт. Ошол бир чамадан менен эле бир набор инструмент, анан спецформа берилет. Сертификат беребиз окуткөндөргө. Сертификат берилет, а? Ооба, анан мындай бул жерде мисалы мындай стендтер менен үйрөтөбүз да жаңы келген балдарды. Андан мындай акт жазып беребиз. Биздин официальный компания, ООО компания, Международный центр обучения ультрахолод, как положено. Официальный ушул акттын экземпляр заказчиктики калат. Экземпляр компанияны алып келип бизге отчет тапшырат. Ошонун негизинде биз мисалы 1 ай гарантия берсек же 2 ай гарантия берсек, ошо 2 айдын ичинде бузулса оңдоп беребиз да. Сатылгандарга да ушундай гарантия. Анан бул жерде мына 72 жаштагы аксакал Кыргызстандан келип атайын окутам дейт. Ошо аксакалыбыздан дагы бир интервью алсак, а? Аксакал саламатсызбы? Микрофонду ошо жака бер койсоң. Кармалсыз. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз жакшыбы, амансызбы? Жакшы, рахмат. Ден соолук эң жакшы. Өз негизи ден соолукка байланыштуу Москвага келип калдыңыз. Мен эми бул ультрахолод компаниясынын иштеп, окутуп аткандарын Кыргызстанда эле YouTube каналынан 2 жолу көрдүм эле. Анан кийин ошондо эле көңүлүмө кеткен. Эгер жолум түшүп Москвага барып калсам, ошо карасам да ушул үй турмушка керектүү нерсе экен. Өзүмдүн үйүмдөгүлөрдү жок дегенде оңдосом дагы пайдам тиет го деген ой менен жолум түшүп эле барып калсам, сөзсүз окуймун деген оюм бар эле. Ошол оюм ишке ашып Москвага келип калдым. Келип, анан ден соолукту бир сыйра көрсөтүп. Өз негизи ден соолукка байланыштуу келгенсиз. Бир сыйра текшерилип көрдүм. Анан докторлор да жакшы, ден соолугуңуз эң жакшы экен. Андан көрө космос курсуна жазылып койсоңуз, космоско учсаңыз да болот деди. Анан мен эми космоско учпай эле турайын. Биринчи
стиральный машина, холодильниктерди ушул Ultraholod компаниясынан окуп үйрөнүп алайын. Аяка барганда да кереги тийип. Канча болду эми келгениңизге? Мен азыр эми 1 айга жакындап калды го келгениме. Негизи Москвага келгениңизге 1 айга жакындап. Жок, Москвага келгениме 2 ай болуп атат. 2 айга жакындап атат. Мына жерге окууга келгениңизге 1 ай болду. 1 ай болоюн деп калды мен. Болоюн деп калды. Кандай жылыштар барбы? Силер үйрөнүп калдыңызбы? Эс тутум кандай болот экен? 72 жашта. Билбейм эми. Менин эс тутумум агайлар сурап турат, эми ошолор жооп берет да кандай эс тутум бар экенин. Бирок мен ойлойм, ушул могул жаштар катары эле ушулардын алдында болбосом дагы ушулардын аркасында калбай кабыл алуу жакшы, үйрөнүп. Заказдарга чыктыңызбы бир марта? Заказдарга чыгып атабыз. Баары жакшы. Жок, мен эми өзүм жеке чыкканым жок, агайлар менен чогуу чыгып, Оңдоп үйрөнүп атасыз. Оңдоп үйрөнүп атабыз. Анан эми мен айтар элем ушу. Бизде эми иши жок, эмне кылышын билбей жүргөн жаштарыбыз, айрыкча жаштарыбыз көп Кыргызстанда. Эми алардын келечеги али алдыда. Бул өнөр ар бир адамдын өзү менен кошо кетет. Себеби муну эч качан сен жоготуп же таштай бере албайсың. Ал дайыма сенин өзүң менен бирге болот. Дайыма кайсыл жерде болсоң дагы бул өнөрдү үйрөнүп алсаң, кор болбойсуң. Өзүңдүн жашоо турмушуңу жакшынакай кылып өткөзүшкө толук маалымат алып, же болбосо үйрөнүп кетсең болот деген оюм бар да эми. Демек ошо жаштар жалкыланбой Кыргызстанда, Москвада болсун окуп, үйрөнүп иштеп кетсе болот экен деп түшүндүңүз. Ооба. Толук мүмкүнчүлүк бар экен бу жерде. Мына эми өзү айтып атат агайыбыз. Ошко да качып коюптур. Жакыныраак кыргызстандыктар Ошко барып дагы окугула, ал жерден үйрөнүп, өзүңөргө мындай бир кесип алып алгыла. Мына карасам да мен ушул мына Аксакал, Кыргызстанда эмне жумуш кылгансыз буга чейин? Мен буга чейин мектепте мугалим болуп иштегем. Канча жыл? 28 жыл мугалим болуп иштедим. Кыргыз тил адабияты сабагынан мугалимдин кесиби боюнча. Анан эми бул кесипти дагы аркалап үйрөнүп алсам деген ой менен келдим. Мына оюм ишке ашып атат. Сиз эме болбойсузбу? Москвада 72 жаштакести ишке албай коет деп кыжалат болбойсузбу? Ишке албай койбойт. Мен эми заказ менен барсам кууп чыгарып бермек белем мени. Барбир айласы жок оңдотот. Кийин да алса. Оңдоп бергенмен кийин анан өзүлөрү баа берет ал жагына да. Ооба, туура айтасыз. Эч кандай кыйын. Демек жалкыланбой окуп, бардык жаштар окуп иштесе болот экен. Болот. Мен ошого чакырып кетем. Жаштар эле эмес, орто жашы, андан өткөнү деле. Кааласа менин возрастымдагылар деле келип окуй берсин. Мына окуп атам мен. Эч кандай кыйынчылык жок. Бардыгы жакшы, бардык шарты бар. Бардыгын түшүндүрүп берет. Эгер түшүнбөй калган болсоң, жеке дагы түшүндүрүп берет агайлар. Жеке, индивидуальный дагы ар бир адамга. Акунжандын немесине кандай баа бердиңиз? Илимине, ошо үйрөтүп атканына канчалык мугалим катары кандай баа бердиңиз? Мен эми мактай берсем кандай болор экен эми мактап кое берейин. Бул Сиз мугалим катары билесизби? Ооба, мугалим катары мен билем. Бул баладай кылып билим алып, анан өзүнүн билимин элге жеткизе берген адам мен оюмча бир 1000ден 1 эле болсо керек деп ойлойм да. 100ден 1 да дебейм, 1000ден 1. Эми бул агайыбыздын эч качан бул жерин билбейт элем деген сөзү жок. Кандай нерсени сурасаң, ошол жерди так, кыска, заматта түшүндүрүп коет. Рахмат агайыбызга. Мына бизди ушунчалык карыган болсок дагы өзүнүн билимин берип бизге үйрөтүп атат. Кыргызстандын кайсыл айылынан болосуз? Акты айтып кетсеңиз, балким сизди тааныгандар жакшы комментарий жазып, лайктан басып коюшу мүмкүн. Мейли, анын жашыруун сыры бар беле. Мен Кыргызстандын Жалал-Абад облусунан, Базар-Коргонуу районунан, азыр эми алиги кошуп атпайбы өкмөттөрдү. Өкмөттөрдү кошкондо ушул биздин айыл өкмөт азыр Акман айыл өкмөтү болуп калды. Мурда Бешикжан айыл өкмөтү эле. Ошол Акман айыл өкмөтүнүн Баймындыз айылынан болом. Чубак жерде. Чубак Ажынын айылынан болом. Эми кыскасын айтканда Чубак Ажы Аяшинин болот.
Азбыз. Рахмат Аксакал. Ушул жерде ар дайым мына жаштар жакшы жакка үндөп, батаңызды берип, жакшы жакка үндөп жүрөңүз, ишиңизге ийгилик. Силерге да рахмат. Урматтуу мекендештер, мына Акынжан инибизден толук маалымат алып бергенге аракет кылдык. Ошону болгон группа контакттары менен максималдуу түрдө бөлүшүп, лайктан басып, жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Балким ушу Москва шаарындагы биздин мекендештерибиз көп жүргөн машина айдайт. Азыр мына кондиционер толтуруу же оңдоо, түзөө ушундай дагы сезон келди. Ошолордун ар бир группа контакт машина мингендер группа контакттарына жиберип коюңуздар. Андан сырткары окуйм дегендер ошо мурункудай эле окуп, андан сырткары жумуш менен камсыз кылып, сертификаттарды берип атат, инструменттер дагы берип атат. Ушул жерде башка жактан сатып албай, ушул жерде инструменттердин көптөгөн эмелерин дагы келип калыпты, запчасттарын дагы. Сиз башка жакка барбай эле ушул жерден запчаст алып дагы оңдоп, түзөп, заказга чыксаңыздар болот экен. Андан сырткары ошо мына бытовый техникалардын барлык түрлөрүн бул иштин арзаныраак сатып алам десеңиздер, чем башка магазиндерге салыштырмалуу Акынжан негиз мекендештерге арзан кылып берет. Акынжан, акыркы сөзүң эми мекендештерге. Урматтуу мекендештер, ошол бир өнөр үйрөнүп алсаңыздар, баягы өнөрлүү өлбөйт дейт го. Баягы өмүрдөн өткөн бакыт жок, өнөрдөн өткөн билим жок деп орустарда деле труд всему отец, труд ключ к победе, труд кормит, лень портит депчи. Бул баягы бир өнөрдү үйрөнүп алсаңыздар, жашоодо ар кандай кыйынчылык болот да. Любой адам бир бизнесини же бир ишини ушул жерде өмүр бою иштейм деп уверен айта албайт. Ошон үчүн бул өнөрдү үйрөнүп алсаңыздар болгондо дагы бул заман талабына жараша өсүп келе жаткан престижный профессия да, востребованный профессия. Ушул өнөрдү үйрөнүп алсаңыздар, бул ар бир адам үйүндө холодильник, стиральный машина, кондиционерлери бар. Максимум 1 ай вактыңыздар кетет. Төлөгөн контракты 1 эмес, 2-3 эсе, 5 эсе эле вактап иштеп кетишип атат балдар. Ошол күтүп алабыз. Ультрахолод компаниясынын эшиги ачык сиздер үчүн. Урматтуу мекендештер, бул метро текстильщик Волгоградский проспект 53 дарегинде жайгашкан. Мен телефон номерлерин экранга коюп койдум, адрестерин коюп койдум. Алдын ала келип жазылып окусаңыздар болот. Жана ошо бытовый техниканын баардык түрлөрүн сатып алам, же обмен кылам десеңиздер дагы байланышып ушул жерге келсеңиздер болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.